Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nazır Şaban ayındabыз. Бизге белгилүү болгондой, Шабан айы орозо болгон даярдык, Куран окуун айы экен. Көп орозо тутуун айы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Шабан айы келгенде өзгөчө көңүл бурган. Себеби бул айда көп адамдар сезбей эле өткөрүп салып, түз эле орозо кирип келип калуучу ай. Ражап менен орозонун ортодогу айда адамдарда кайдыгерлик. Кээде Ражап айы Ашхурул Хурумга кирет, ыйык айларга кирет, 4 айдын биринде. Ага көңүл бурат, ал айда мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Бирок Шабан келгенде унутуп калып эле түз орозо кирип кетишет экен. Мындай сыкны кайдыгерлик бар деген. Ушул айда пайгамбар алейхиссалату вассалам көп орозо туткан, көп Куран окуган, жана ошондой эле сахаба табииндерде дагы бул белгилүү болгон. Шабан айы орозого кирип келүүгө чоң даярдык. Ким Шабан айында өзүнүн жүрөгүн, денесин, абалын жакшы оңдоп, Куранга дагы үйрөтүп, өзүн орозого да үйрөтүп, тахажжуд намазга да үйрөтүп, даярдык менен орозого кирсе, алхамдулилля, орозону жакшы тутуп, мындай сооп жыйнап кала турган сезондун жакшы кармап, жакшы пайдаланып калат. Алымдар айтат, мисалы багымдат намазы күнүгө тараза дейт да. Ким таңкы убактында туруп, колдон келсе ага чейин эгер тахажжуд окуган болсо, андан ары таңкы намазын иреттүү, өзүнүн ички сырткы худуу менен окуй турган болсо, андан ары таңкы зикирин кылган болсо, ошол күндө адам берекени сезет. Мындайча айтканда таңкы убагы тараза күн. Ошондой эле бир жумалыкка жума күнү дагы ушуларды так аткарып, Кахф сүрөсүн окуп, салафтарда келгендей асырдан шамга чейин дуа зикирде болсо, жумасына таасир берет. Айткан 7 күнгө тараза деген. Ошол 7 күн аралыгында берекени ар бир күнүн туура жакшы өткөрүүгө адам шамдагайлыкты, энергияны сезет деген сөз. Ал эми орозо айы болсо, бул 1 жылдык. Калган 11 айында жакшы өткөрүүгө адам заряд алат. Ыйманы даярдык алат. Себеби күнөөсү кечирилет, канча деген жакшылыктар үстүндө жүрөгү тазаланат. Мына ошондой улуу айга кирип келет. Чоң Аллах Тааланын берип койгон, белеги болгон мүмкүнчүлүккө кирип келет. Күнөөнүн кечирилишине, соопторду жыйнашына, өзүнүн нафсисин тазалап калышка, ыйманын көтөрүп калышка, тобо кылып калышка, айтор көп деген жакшылыктар келет. Мына ошого адам кайдыгерлик менен кирбеш керек. Эми бүгүнкү кайрылууда айта турган нерсе, кээ бир учурда шайтан адамга ушул нерселерди жашырып коет да. Амалды кыла бер, бирок ширк кошо бер дегендей. Же амалды кыла бер, же аны угуздуруу үчүн бирөөгө. Же амалды кыла бер, бирөөгө көргөзүү үчүн. Же амалды кыла бер, ал амалдын үстүндө кабыл болбой турган нерселер илешип калган. Же ал амал көтөрүлбөйт, же ал амал жазылбайт, Алла сактасын. Же Алла Таала амалды карабайт. Мына ошондой ширк менен байланышып калган амал болсо, Кудай сактасын. Дүйнө үчүн кылынган амал болуп калат. Бирөөлөр үчүн кылынган амал болот. Эч кандай акыретти көздөө, Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөө деген нерседен адам ал рамкадан чыгып кетет. Чыгып кеткенин өзү да сезбей калат. Ошондой амалдан, сообунан эч кандай кур калат дагы, жөн эле бир чарчоо болуп калат. Жана ороз айында адам сууга чаңкып, тамакка ачка болуп кыйналгандай эле. Түнкүсүн тахажжудка турат, уйкудан калат жөн эле. Мына ошолго мусулман адам акылдуу болуш керек, караш керек. Амалдын кабыл болушуна тоскоолдуктарды караш керек. Кандай тоскоолдуктар бар? Жана ошондой эле амалдын жок кыла турган нерселер бар. Сообун аны да караш керек. Андан кийин амалды бир аз кийинки убактарда жок кыла турган кадамдар бар. Мына ошолорду үйрөнүш керек. Эми бул Шабан айында карасак, Шабан айында хадис келген. Ортологунда Аллах Таалам өзүнүн махлукаттарына карап күнөөлөрүн кечирет деп келет. Тек гана ширк кылган жана арыздашкандардын күнөөсүн кечирбейт деген. Эми өзүнүн махлукаттарына карайт дегенде Аллах Таалам карап, көрүп, билип эле жүрөт. Бирок бул карагандыгы ырайым менен, аларга жакшылык кылайын, сооптор жазайын, күнөөлөрүн кечирейин деген кароо менен кароону айтып атат да. Бул Ибн Хиббанда, анан Силсилат Сохихада Шейх Альбани Сохих деген. Хадисте мындай дейт: Аллах Таалам өзүнүн махлукаттарына Шабан айынын ортосунда карайт дейт, назар салат. Бардык махлукаттарынын Аллах Таалам кечирет дейт. Тек гана ширк кылганды жана арыздашкан адамды кечирбейт деген. Калтырып коет деген сөз. Мушрик белгилүү. Аллахка шерик кошуп жүргөндө. Аны баарыбыз, бирок бизге коркунучтуу болгону бул арыздашкандарда. Ширк кылып жүргөн адамдын амалы жазылбайт, белгилүү. Кээ бир учурда адамда бирөөлөр менен арыздашат, Кудай сактасын. Кээ бирлер бир туугандар менен сүйлөшпөй калган,
катташпай калган, байланышпай калган, көрүшпөй калган такыр. Айрымдардын жүрөгүндө кек бар, Кудай сактасын. Айрымдар бирөөнүн давасы канып, ошонун бир кыйынчылыкка түшүнө сүйүнөт, кубанат, жүрөгүндө жек көрүү бар. Мусулман экөө тең эле. Айрымдар бири-бирине душмандык кылат. Мына ушундай же болбосо айрымдар бир соода үчүн, же бир дүйнөлүк иш үчүн, же өздөрүнүн напсы иш үчүн, эже сиңдиби, же агай иниби, же тайкең мененби, же абакең мененби, Кудай сактасын, кээ бирөө ата энеси менен жакшы катташпай же сүйлөшпөй жүргөндөр бар. Арзыбаган бир нерсеге тарынып, сүйлөшсө дагы жүрөгүндө тарынычы бар. Ошо жүрөгү даярдыксыз Шаабанга кирип кеткен адамдар. Кудай сактасын, булар орозого кирсе деле эч кандай жүрөгүндө тынчтык табышпайт. Сооптордон таап бир береке таба албайт. Дайыма өзүн кыйнайт. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам башка бир хадисте, Бухари Муслимде келген, эмне деген? Бир туугандары менен алакасын үзгөн адам бейишке кирбейт деген. Себеби бир туугандары менен даражан үзүү бул эң чоң үзүү да. Анан кете берет айкелери менен, анан атасынын бир туугандары менен, андан эң чоңу ата эне менен арыздашып. Эгерде кимде ким ушул бир туугандары менен болобу, же туугандары менен болобу, же мусулман бир тууганы менен арыздашуусу бар, айлыга чейин кечирилген эмес, дагы деле бири-бири менен элдешкен эмес. Ушул нерсе эмне кылып коет экен? Ыйманы бар болсо, сен тахажжуд окусаң да, орозо тутсаң да, Куран окусаң да, садака берсең да, умра кылсаң да, зикирди тынбай кылсаң да, жалынып жалбарып дуа кылсаң дагы ал амалдарың көтөрүлбөйт. Эмнеге? Ыйманың бар го десе, ашахна деген ошол бирөөлөргө болгон сенин жүрөгүңдө тарыныч бар, жүрөгүңдө кегиң бар, айрымдардын жүрөгүндө кызганыч бар, же көрө албастык бар. Мына ушул көкүрөгүң таза болсун, көкүрөктүн кенендиги деген кандай жакшы сөз. Кечире албай жүргөн адамдар, Аллах Таалам аларды дагы таштап коет. Алар өздөрү менен бири-бири менен кечиришкенче, табышканча, жарашканча таштап кой периштелерим. Алардын амалдарын мага көтөрбө, кечиримдин таразасына салбаларды дейт. Жанагы капырларды, мушриктерди салбагандай эле, ыйманы бар болсо деле мусулмандардын арасынан ошентип көрө албастык, ич тарлык, арыздашып, катташпаган, мамилелерин улабаган, кечире албаган бири-биринин артынан сүйлөгөн дагы деле ызылдашкандарды таштап койгула. Качанга чейин жарашканга чейин? Аллах сактасын. Качан жарашат? Айрымдар 10 жылдап жүргөндөр бар. 5 жылдап жүргөндөр бар. Жараша албай өтүп кеткендер бар, Кудай сактасын. Жылдап жүргөндөр бар. Айлап жүргөндөр бар. Мусулман адамга болбосо 3 күн. 3 күнгө чейин сен тултуңда сүйлөбө, жазба, мейли саламдашпа, жолукпа. 3 күн сен акың бар. 3 күндөн кийин кимизи ассаламу алейкум деп тууганым кечирип кой, ошо эмоция калтырып, туура эмес сүйлөп алыпмын, же иттик менен кетти кадам кечир деп кучактаган адам сообу чоң болот. Болду. Эгер андан ары 1 жылга чейин кетсе, анда аны өлтүргөнгө барабар. Адамдын кыямат кайымында Аллах Таалам ага кандай сурак жүргүзөрүн бул дүйнөдө адамдарга белгилери бар. Өзүңдүн эле мамилеңен, амалыңан, сөзүңөн, жашооңон көрсөң болот. Кекчилсиңби? Сага да кекчилдик сурак жүрөт. Кечире албайсыңбы? Кечире албай тургандай сурак жүрөт. Оорсуңбу? Сага да оор болот. Катуусуңбу? Сага да катуу болот. Өч алгычсыңбы? Сага да өч алынат. Жумшак болгонго жумшак, жеңил адамга жеңил, кечиримдүү адамга кечирим, унуткан адамга унуткан. Мына ошондой адам өзүнүн дагы келечектеги менин сурак амалым кандай болот дегенге белгилерди өзүнүн кылып аткан амалынан эле көрсө болот. Мына ошон үчүн туугандар, бул аябай назик, анан дыккат жүрөк амалдары. Кээде адам умра кылат, ажылык кылат, орозо тутат, садака берет, туугандардын бар, элдерди чакырып жакшы иштерди жасайт. Бирок адам жүрөгүндө ич тарлык бар. Жүрөгү өлүп калган болсо, ит өлүп калган болсо, жананча жакшылык амалдары менен жүрөгүн тазалай албайт. Мына ошон үчүн сахабалар, табииндер ушул нерсеге өтө катуу көңүл бурган. Жүрөктүн амалдары деп алымдар китептерди жазып келген. Адамдар билсин, түшүнсүн деп. Себеби бул нерседе коркунуч адамдын жүрөгү саламаттыкта болбосо, мына Алланын кечириминен тосот экен. Алланын ырайымынан тосот экен. Күнөөлөрдүн кечиришинен тосот. Керек болсо, момундардын үстүнө жай турган берекеге адам түшпөй калат, илинбей калат. Таштап салалар дейт. Алар бири-бири менен жараша албагандайын, бири-бири менен келише албагандайын, биз кантип келишебиз алар менен? Периштелер келише албайт алар. Алла Таалам келише албайт. Мына ушул Шаабан айында туугандар, ар кимибиз өзүбүздү карап көрөлү. Арыздашканыбыз, кечире албай жүргөн, уруш талашып жүргөн, же артынан сүйлөп жүргөн, же бирөөгө дабасы канып жүргөн, ошол адам бир чуңкурга түшүп кетип, ошентип кыйрап кетип, бир кыйналып калса экен, ошо табам канса экен деген адамдар бар. Көкүрөгү, ушул жүрөгү тазаланбаган адамдар. Адамдын денесиндеги эң чоң коркунучтуу күнөө ушул жүрөк аркылуу. Айттык го мурунку сабактарда.
Ал тилге тебет, кулакка тебет, көзгө тебет, колго тебет. Жүрөгүн жек көргөндөн кийин кечире албагандан кийин болду. Көп балени көтөрсө болот адам. Биринчиден билдик бул хадисте жүрөктөгү күнөөлөр таухидиң бар болсо дагы, ыйманың бар болсо дагы жүрөгүндө саламаттык жокпу? Ал тосуучу, кечиримден тосуучу экен. Экинчи дагы билдик эреже бул хадистен. Ошол күнөөнүн кечиришине себепки адам жасаса дагы, ошол айга туш келсе дагы, артыкчылык учурга туш келсе деле, ал кечиримге түшүп келбейт экен. Себеби эмне? Тоскоолдук бар. Жана ширк кылгандарга тоскоолдук бар. Ал эми берде мусулмандар үчүн кечире албастыгы, көкүрөктөгү тардыгы. Мындай тоскоолдук болуп жатса, көп амалды кыла берсең, ал тоскоолдук жоюлуп калбайт. Ошо тоскоолдуктун өзүн барып жоюшуң керек да. Ошону кээ бир адамдар шайтанына сен жасай бер, көп умура кыла бер, көп орозо тута бер, өзүң кечирип кетет деп. Андай болбойт. Бирөөнү өлтүрүп койду, же бирөөнүн акчасын урдуп алды, же бирөөнүн артынан сүйлөп атат, анан бияктан көп соопторду амал кылып атат. Ал жаап кетпейт. Андан кечирим сураш керек, же урдуп алган нерсең беришиң керек. Мына ошондой эле бул жерде жүрөгүндө кек барбы, кекти жоюшуң керек. Жүрөгүндө кызганыч барбы, көрө албастык, ошону кетиришиң керек. Уруш талаш сүрөсүң, ошону жарашышың керек. Мына Авзаинин сөзү ушул хадис. Арыздашкан мушахин деген бул жанагы Аллах Тааламдын кечиримине бөлөнбөгөн адам ким десе, ал адамдар менен арыздашып, талашып кан адам дейт. Анын амалы көтөрүлбөйт, кабыл болбойт. Дагы бир сөздөрдө ал жөн эле соопту гана кемитпейт дейт. Бара-бара ал соопту да жок кылат. Кызганыч, көрө албастык, башка хадистерде сүрөттөлгөн от, жалындаган отунду кандай күйүскөндөй эле кызганыч, көрө албастык, жүрөктөгү саламаттык жок болсо, соопторду ошондой эле жутуп жок кылат. Шабан айынын ортосунда Алла Таалам ырайым менен, ихсан менен карайт кечиргенге, ыйман ээлерин кечирет, ал эми таарынычта жүргөн, кек сактаган адамдарды таштап коет дейт. Элестеткиле, бул дүйнөдө эле кечиримге ээ болбой жүрөт, кечире албаган адамдар. Акыретке барганда кандай болот? Ушун үчүн дайыма карайлы. Мен кечирбегендей киммин деп. Субханалла. Адам мен кечиримдүү болсом, жеңил болсом, Алла Таала мага да ошондой болот. Амалыңа жараша абал экен деп адам түшүнүш керек дайыма. Кээ корс, кекчил, ичи тар, орой, ушундай катуулукта жүрө берет. Жазылбайт, Кудай сактасын. Көкпет ушундай бир катуу душмандыкта жүрө берет да. Булундай адамдар өзүнүн динин жоготот тугандар. Мындай бир тынчтыкта, сүйүнүчтө, кубанычта, бактылыктын даамын сезе албайт бул адамдар. Бул практикадан да, тажрыйбадан да баары белгилүү. Ошон үчүн салаф солихиндер, сахаба табиндер саламат тодор деген маани берген. Жүрөктүн саламатта болушу, көкүрөктүн кеңдиги. Бат эле адам ачууланат, бирок ошону унутуп коюу, заматта кечире билүү, бул жүрөк болгон тынчтык. Себеби бул арыздашуунун арты эмнеге алып барат? Кек сактоого алып барат. Кек сактоонун аягы эмне алып барат? Көрө албастыкка алып барат. Көрө албастыктын аягы эмнеге алып барат? Ал адамга табаганууга алып барат. Мындай ошондой бул жакшылык жок болуп кетсе экен, өлүп калса экен, бактысыз болуп калса экен, кыйрап кетсе экен, анан мунун аягында эмне алып барат? Алла сактасын, сен өзүң ошол абалды кептейсиң. Эми ошол бөлүнүп жарылуунун, арыздашуунун тургандар түрлөрү бар. Жүрөк менен бар, тил менен бар, анан амал менен бар. Жүрөк менен кандай болот? Жүрөк менен ошо көрө албастык болсо, ич тарлык болсо, кек сактоо бар болсо, андагы жакшылыкты жок болушун кааласаң, ага табан канып сүйүнсөң, жамандыгына, жакшылыгына кубанбай, кайгысына бөлүшө албасаң, бул жүрөктөгү болгон эмне экен? Арыздашуу. Ал эми тилдеги кандай болот? Тилдеги аны сөгөсүң, артынан сүйлөйсүң, колуңан келсе, кандай мүмкүнчүлүк пайда болсо, ошол адамдын жакшылыгын таркатпай, жаман сүйлөп калууга аракет кылат. Жал жөндөн жаман уктургузу келет. Бул тили менен. Ал эми амал менен көрүп калсаң, мүмкүнчүлүгүң жетсе, зыян бергиң келет, зулум кылгың келет, душмандык кылгың келет, үстөмдүк кылгың келет, үстүнөн басып алгың келет, Кудай сактасын. Кул кылып алгың керек болсо. Болгондо мүмкүнчүлүгүң жетпейт да. Башка бир тоскоолдуктар бар сага. Мына ошондой абалдар. Анан дайыма улангандар бар. Бул хусума дейт да. Дайым уланып жүрө берет, жарашпайт. Жарашууга да ниети жок. Желаниям жок деп коет, көңүлүм жок. Көргүм келбейт, көргөзбөчү, аллергиям кармайт дейт. Ушун сүйлөгөндөр бар. Мен даже бир кадам шилтебейм. Болду, ушинтип эле өтөм дегендер бар. Айырмасы жок мага. Не болсо ошо болсун мага дейт адам. Алла сактасын. Мына ушундай жолдор менен үзүп салат. Ошол адамдын натыйжасын карап келсең, же акчанын айынан, же өзүнүн текеберлигинен, же өзүнүн нафсисин жакшы көргөндүгүнөн тимине кыпындай да сөз жолоткусу келбейт өзүнө. Өч алынуу калаган, ушундай өзүн бир дүйнөлүк эле себеп. Бир Алланын дини тебеленгендигинен, ошол адам бир күнөөгө малынып, аракка кирип кетип, ушу арактан үзүлбөй, ушу арак үчүн жаман көрдүм. Ушудан тыйылса экен, мен буга бир реакция кылып, ошондо сезсе экен, ошонун артынан оңолуп кетсе экен дегендей абал эмес. Ошо дүйнөлүк үчүн.
мага мындай деп койду, анан мени чакырбай койду, анан төргө отурушпай койду, анан мен артыман сүйлөп коюптур, анан мен башкадан угуп койдум, анан мындай кылып койдум. Бүт өзүнүн нафси үчүн. Же акчамды тартып алды, мен ага бардым эле, мага келбей койду. Ошондой бир себептер. Ушинтип ата үйүнө барсак жакшы тосо албай койду. Дүйнөлүк эле себеп болду. Эч кандай акырет, Аллах таалам же дин үчүн, же ыйман үчүн, же өзүнүн жүрөгү ооруйт, же өзүнө өтө катуу сүйөт, же текебер. Ошонун артынан бир туугандар же тааныштар, мусулман бир тууган менен ушинтип жылдап айлап артынан сүйлөп. Анан ал керек болсо команда топтоп алат туугандардын арасынан. Бир адам менен арыздашып кеттиби, ошону ал адамды ушундай желмогуз кылып көргөзүш үчүн команда топтойт. Жолуккан адам эле ошону жамандай берет. Ал деген жубармек, ал деген шүмшүк, ал деген желмогуз, ал деген мындай деп отуруп, анан бияктагы ал менен жашынакай эле жүргөн адамдар аны да жаман карап калат. 5-6 адам даяр болгон. Ал адам да түшүнбөйт. Анан ал дагы топтойт. Мына ошентип жүрө берет. Кантип ушулардын абалы оңголсун? Кантип улар жүрөктөрүн тазалап, орозого даярдык менен кирсин? Бейишке кирбейт деди үзгөн адам, сурабаган адам, байланышпаган адам, саламы жок адам, аллергиясы келген адам, бири-бирине жолуккусу келбеген адамдар. Ушул дүйнөдө да бейиш бар деген алымдар. Туугандар, бул дүйнөдөгү бейиш ыймандын дамытатуу. Субханалла. Орозо келатына Куранды окуп, ошол Аллах Тааламдын катын, Аллах Тааламдын сөзүн окуп, кандай рахат туугандар, кандай рахат тахажжуд намазы. Мына ошолордон кур калат ушул адамдар. Андай даамды сезе албайт. Жүрөгүндө бул нур да, Куран нур, илим нур, Алланын бизге берген ыйман, ислам нур, ал нур жайгашпайт арыздашкан жүрөк. Азыртан орозо кирип келгенче Шабан айында турабыз, жүрөктөрүбүз тазалайлы, амалдарыбыз тазалайлы, кечирейли. Кимди менен арыздашып жүргөн болсок, нааразылашып, жүздү ал адамга жаман көрүү ушундай болсо, мамилени улайлы. Өзүбүзгө жакшы. Кечирген адам эч жокта чөкпөйт. Кечирген адам эч жокта кор болбойт, шор болбойт. Баягы шайтан сен барасың бушуга, сен учурашасың, сен кадам иштейсиңби, ким сени кийин бул байкуш кылып алат, бул сени ушинтип ылдый деп ойлойт деп шайтан ар ойго салат. Хадисте пайгамбар алейхиссалату вассалам не деген? Кечирген адам эч жокта ылдый болбойт деген. Чөкпөйт деген. Наоборот, кадырлуу, барктуу болот. Нур сүрөсүнүн 22-аятында Алла таалам «Валия афу валиясфаху аля тухиббуна яғфираллаху лакум». Кечиргиле, мамилени улагыла. Силер каалабайсыңарбы Аллах таалам силердин күнөөңөрдүн кечиришин деген. Кечиргиле дейт. Силер кечирсеңер, мен да силерди кечирем го жеңил дейт. Ибн Аббастын сөзү, кайсы бир адам бир тууганын кечире турган болсо, Алла таалам ал адамды барктуу кылат деген, даңктуу кылат деген, улук кылат, бийик кылат деген. Бул кечирим билүү, көз жума билүү улуу адамдардын сыпаттарынан деп Хасан ал-Басри айткан. Мына ушул нерсе менен кээде адам соопту жыйнап коет. Салафтарда келген көп сөздөр бар. Намаз менен, орозо менен, анан умра менен эмес. Кээ бир учурда адам ушул көкүрөгүнүн кеңдиги менен эле канча сооп жыйнап, анан умра кылып, орозо тутуп, намаз окуп, садака берип алып, ит өлүп калган болсо, кантип ал адам ошондой кылган жакшылыктардын даамын сезсин? Кантип сооп жазылат? Биринчи сырткы амалды тазалаардан мурун жүрөктү тазалаш керек. Бирок бул жерден экинчи шайтан дагы кирет. Жүрөк таза болсун деп келер. Жүрөк намаз таштап салган адам кантип таза болот? Эгер жүрөгү таза болгондо, анда сырткы амалга чыкмак да, кечирим сурай алмак, жылмай алмак, мамилесин улай алмак, мамиле ушул катташа алмак, бүт себептер. Мына ошондой туугандар, кыскасы Шабан айында эч кандай арыздашпайлы, кечиришели, артыбыздан сүйлөбөйлү, ушак кылбайлы, гыйбат кылбайлы, арыздашпайлы. Себеби бул деген ырайымдан, кечиримден тосот экен. Кайдимки жанагы капыр адамдын сооп тосууда капырчылыгы тоскондой, кайдимки ширк кылган адамдын ширки тоскондой, кайдимки рыя кылган адамдын рыясы тоскондой, кайдимки эл көрсүн деп кылган адамдын ошондой максаты тоскондой, жүрөгүндө кеки бар, өч алам деген ою бар, жүрөгүн тазалаган ушул нерсе амалдан тосуп коет, сооптон тосот, кечиримден тосот экен. Эч кандай көтөрүлбөйт асманга, эч кандай кабыл болбойт, Кудай сактасын, эч кандай кечиримге ээ болбойт. Кээде мындай деле болот го бизде. Экөө арыздашып атса, экөө тең тигини чакырсаң, ал келсе мен келбейм дейт. Аны чакырсаң, тиги келеби дейт, мен да келбейм дейт. Анан эмне кылат туугандар? Экөөнү тең чакырбайт. Кой тынчыраак отуруп алчы, бул экөө деги жарашпай койду. Биз отуруштун, могу жашынакай иманы отуруштун кебетесин бузат булар. Экөө тең арыздашып жүрөт. Мына бул жашоодо деле практикада адамдар экөөнү тең таштайт. Пока кое турула жарашканча, же өзүнчө чакыралы, Аллах таалам дагы эмне кылат экен? Таштап салат экен экөөнү тең. Таштагыла дейт экен экөөнү тең, жарашканча. Мына ошондой абалга түшүп болуп калбайлы туугандар. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, өлкөбүзгө тынчтык, береке, биримдик берсин. Акыйкатты акыйкаттай көргөзүп, аны бекем карманууга Аллах таалам жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга
Аллах Таала насип этсин. Ошо бир туугандарыбызга болгон ыйманды бекем кылсын, бири-бирибизге болгон сүйүү, урмат, биримдикти бекем кылсын. Ал эми көрө албастык, ич тарлык, кек сактоо, ар кандай бөлүм чарылууга алып бара турган кадамдардан, сөздөрдөн, абалдардан Аллах Таала бизди улак кылсын. Мына Шаабан айында турабыз. Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргендерден кылсын. Арыздашкандардан эмес, таарынышкандардан эмес, ушак кылгандардан эмес, бири-бирин жек көргөндөрдөн эмес, ыймандуу момундардан кылып орозого кирүүгө насип кылсын. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.